түштүктөгү туугандар, коңшулар. Булардын атасынын аты жана Уус дебедимби? Ошол Уустун бир баласынын аты Ази. 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 Ушул өзбек туугандарда Азиз деген ат көп дейт го, ошонун атынан коюлган да. Ази. Ошо Азинин 4 баласы болот. Күдүл, Полон, Санжы, анан дагы бир баласы бар, 4 баласы. Анан ошолор менен жана Манаста Жетихандын чатагы деген бар. Ошол 4 баласы, анан Көкчө 5 болду. Дагы экөө кошулган, ошо 7-өсү Манас атага эме чыгат да. Оппозиционер болот да. Жетихандын чатагы. Анан ошолор менен анан кийин Манас атабыздан бийлик талашат. Эмне бардыгын эле сен чече бересиң, биз чечебиз деп. Биз да чечебиз деп. Жана Семетейдин немеси, Семетей менен Темирхандын кызын Айчүрөктү алганда Манас атабыз жамбыны берип коет да, неме кудасына. Ошо жамбыны эмне көресиң, калар көресиң деп, ошодон чыр башталат. Адамдан мурун болуп жүргөн ошол Астандай ошол болот да. Последний момент. Анан немеге барганда теги 621 берет го дейм. 621-жылы, жок, 721-жылы Көкөтөйдүн ашын беришет немеге. Көкөтөйдүн ашы. Немегечи? Көлдүн жагы бар го, кайсы жерде? Балыкчы. Жок бей, наркы. Түбү, наркы. Каракол. Жок бей. Өлдүмбү? Наркы башында жайлоо бар го. Каракол. Жок, неме? Кыйдан келген. Жетөгүспү? Окей. Ошол жайлоого анан ошол жерге жана Көкөтөйдүн несин берет, ашын беришет. Анан ашын бергенде ошол жерде Коңурбайды да чакырат да. Интересный, кызыктуу оюн, кызыктуураак болсун депчи. Анан ошол жердин Коңурбайларга жана Полон, Күдүр, Санжылар неме кылышат, сүйлөшүп алат. Манасты алдап, Коңурбай айтат, Манасты алдап немеге алып кел, бизге алып кел, согушка. Анан биз ошол жактан көзүн курутабыз, анан Кыргызстанды силер башкарасыңар деп. Коңурбай Полондор менен жана Азинин балдары менен сүйлөшүп алат да. Анан аны Бакай атабызга, Манас атабызга айтып берет да, уккандарчы. Жана немелерчи, тыңчылар айтып берет да, тигилер ошентип сүйлөшүп атыр депчи. Анан Манас атабыз менен Бакай атабыз болбой коет, баягы сүйлөй берет анан. Маани өлбөй коет да. Маани өлбөй коет. Анан 723-жылы анан ошо менен тигилер Коңурбайлар менен сүйлөшүп алат, давай сени алдап жака алып кел. Чыгарып кел, анан биз аяктан көзүн тазалайбыз, анан силер Кыргызстандан бөлүп аласың, Казакта бөлүп аласың, өзүңөр бийлейсиңер. Анан ошол менен маани өлбөй коет, анан келип туруп, анан кийин булар уже баштайт. Чабабыз дейт. Жана Санжы, Полон, Күдүр, Көкчөлөр биригип алып Манас атабызды таластып чабабыз дейт. Анан ошондо Манас айтат, биз өзүбүз ханбыз, биз өзүбүз тууганбыз. Бири-бирибизди чаппай анчалык эле чабышка келсек, Кытайды чабабыз дейт. Тигилер сүйлөшүп алган. Анан Манас атанын эмнеси кызык болду дебейсиңби?